Башкара сууда кошумча 5 скважина иштеп таза суу чыга баштады. Өткөн жылы жай Саратанында Бишкектеги Арча бешик ынтымак, ТЦ2 селекция, Орок Агордо жана Ала Тоо конуштарында таза суу таңсыктыгы жаралган. Суудан өксүгөн калктуу конуштардын көйгөйүн чечүү максатында скважина куруу долбоору иштелип чыккан. Мына АТРдин алкагында ушул биздин Орок айыл өкмөтү Бишкек шаарынын Ленин районуна караган. Мына ушул жерде мына Башкара суудан азыр бул жерде Сарбан айылы, Жогорку Орок айылы, анан бул жакта Тагай бей, Каркыра көчөлөрү, Арча бешик көчөлөрү жаңы конуштар ушул суудан камсыз болду. Мындайча айтканда бир 100 миңден ашык эл азыр ушул скважинадан суу ичкенге мүмкүнчүлүк алышты да. Бишкекти таза суу менен Орталыш жана Аларча жер астындагы суу топтогуч камсыздайт. Анын 40% ашыгы Орталыштан келет. Акыркы жылдары жер altындагы суунун көлөмү 20 метрге чейин төмөндөп, мөңгү жай эрип, айрым калктуу конуштарга суу жетпей калган. 2015 жылы колдонууга берилген Башкара суу топтому дагы калктын муктаждыгын чечүүгө алы келбей калган. Быйыл суу мол. Адистер жаңы скважинаны иштетип, эскилеринин оңдогону жатат. Башкара сууда 13 скважина бар болчу. Жаңы 5 курулуп калгандан кийин азыр жалпы 18 скважина болуп калды. Ошондон бүгүнкү күндө жалпы ошол ылдыйкы айылдарга суу камсыз болуп атат 8 скважина менен. 5 резервде турат. Бүгүнкү күн ошол азыр биз ошол жаңы скважиналарды суусу менен элди камсыз кылабыз. Четинен эски скважиналарды тазалап суунун объемун көбөйткөнгө аракет кылабыз. Таза суу көйгөйүн чечүү максатында казынадан 9 гектардан ашык аянт жана 150 миллион сом бөлүнүп, Башкара суунун кубаттуулугу жогорулады. Биздин подрядчиктер дагы айтты, биз ушу 150 метр менен токтойлук, анан кийин ачып бербейликпи дегенден биз каршы болдук. Себептен де 200 метрге чейин бул деген замандын да талабы, анан биздин таза суунун дагы маселеси ошодо турат да. Биз каршылык билдирип аны айттык, 200 метрге чейин ар бир скважинаны жеткиргиле. Биздин тех заданиябыз ушундай болгон, ошондуктан баарын толук кандуу аягына чейин чыгаргандан кийин анан биз ачабыз деп ушундай талапты койдук. Бүгүнкү күндө мынакей 5 скважина тең 200 метрден. Борбор калаада жай мезгилинде жарандар таза сууну чарбалык аянттарын суугарууга жумшап, иче турган суу үзгүлтүккө учурайт. Бул көйгөйдүн алдын алуу максатында атайын комиссия текшерип, терс көрүнүштөрдү ооздуктоо аракетин көрүп келет. Уланбек Тиканбаев, Эрмек Кадыров, Ала Тоо 24.